Август мен үйүмө бир фит унаасындагы автоунаа келип парковать этип кетиптир. Азыр мамлекеттик номери, телефон номерин таштабаптыр. Эшигин ачып карасам, алдыңкы слева мелсак кызматкеринин фуражкасы турат. Как факт далил катары силерге көрсөтүп коеюн. Эртең $1 миллион акчам бар эле деп чыкпасын да. Ушуга окшогон дарметтер кыргыз милициясынын УВДны, МВДны уят кылат. Себеп дегенде, монтип бирөөнүн короосуна кирип келип. Менин короом өзүм могу жактан башталат. 3 метр кирип келген да. Мейли телефон номерин таштап койсо, бул менин үйүм. Телефон номерин таштап койсо, зона кылып күтүп турат элек, чыгып келип, алып чыгып койсо, чыгып кетет элек. Адамгерчилик катары түшүнөт элек. 5 мүнөт күттүм жерден, может коңшуларга келгендир десем, эч кимге келбептир. Кайга зона кылсак, дежурный алдыдагы азыр барат деди, ошол боюнча 20 мүнөт болду, эч ким келген жок. Азыр 2-ге зона кылдык, азыр келип калса керек. Муну эмне дейм, бирөөнүн короосуна кирип токтоткондорду мен дармет дейм. Основания бар, себептен бирөөнүн короосуна кирип телефон номерин калтырбаптыр. Же жакын арада турбаптыр, зона кылат элем телефон номери болгондо сигнал басым чыкпады. Күтүп отурабыз 20 мүнөттөн бери. Мен чыгышым керек эле жумуштарым боюнча.